Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрмандар. Эфирде иман сабактары көрсөтөсү. Сиздер менен мен студияда Зарема Жeenалиева. Студиябызда бүгүн конокто графикалык дизайнер, тигүүчүлүк жана бычуу боюнча окуу борборунун негиздөөчүсү Нуржумагүл Нурали кызы болмокчу. Ассаламу алейкум. Студиябызга кош келдиңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рамазан айыңыздар менен Аллахым орозоңуздарды кабыл кылсын, дуаларыңыздарды кабыл кылсын. Бирге болсун. Орозо кандай өтүп жатат? Алхамдулилля, ар бир жылы кармайт элек, анан быйыл кичине балам кичинекей болгондуктан кармалбадым да. Бирок жакшы, алхамдулилля. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, эмне менен алектенесиз бүгүнкү күндө? Чакырууңуздарга рахмат. Ошол кичинекей кезимден бери эле ошол тигүүчүлүккө кызыгып, тайнем аябай тиккен экен, апам андан кийин анан өзүм дагы ошол дизайнерге тапшырып, Башен Аларыбаевдин дизайнын окуп, ошол жерде дизайнерди бүткөнмүн. Ошондон кийин жөн ушул окуумду жөн эме калбастан иш менен алектендим. Кандай десе, цех ачтым. Цехтен кийин ошол базарларга чыктым. Өзүмдүн чыгарган товарымды сата баштадым. Андан кийин кол өнөрчүлүк менен да алектенем, алхамдулилля. Анан графический дизайнер менен дагы. Ал эмне десе, вышивка, шелкография, ошондой страза тараптагы ошолорду чийип тартып беремин да. Ошо кичинекей кезимден баштап ошо тартууга бар болгондуктан ошо менен алектенип келатам, алхамдулилля. Өзүмдүн жакшы көргөн жумушум, жакшы көргөн хоббиим, алхамдулилля. Кайрымдуулук жаатында дагы жакынкы аралыкта Умма Ислам журналы менен биргеликте ушундай кайрымдуулук иш-чараларын бирге өткөзгөн экенсиздер. Ошого кененирээк токтоло кетсеңиз. Эмнени ниет кылсаң, Аллах берет деп Куранда дагы келет. Чындыгында аябай былтыр ниет кылып койгон экенмин. Ошентип мен дагы ошол Рамазанда ошентип 100 адамга, 200 адамга ошентип чай берсем экен депчи. Ошол ороз айында эле ниет кылып койгон болгон. Анан алхамдулилля ошол күнгө жеткизди. Ошол ороз айында 200 адамга баткендик кыргыз элиме орозун аштырып бердим. Үй бүлөбүз менен алхамдулилля аябай кубануу менен алар дагы ушундай үйсүз, жайсыз, кыйналып турган кезде ушинтип ооз аштырып, көңүл аштырып койгонун аябай алар да сүйүнүп калышты, алхамдулилля. Чоң энелер да көп экен. Жаш балдар бар экен, ошол чоң энелер да дубасын берип сүйүнүп. Жакшылык иштериңиздер, ибадаттарыңыздар кабыл болсун демекчибиз. Анан ишкердүүлүк жаатында баягы тигүүчүлүк окуу курсун, окуу борборун ачтым деп келдиңиз. Ошол боюнча айтып өтсөңүз. Кичинекей кезимде ошол эмне ниет кылсаң Аллах берет дегенде кайра кайталап кетемин. Бирөөлөргө үйрөтүүнү каалайт элем. Ошол окууну ачтык, уже 3 жыл болуп калды. 3 жыл тегерегинде болуп. Ошонун канчалаган бир кандай десем, бир 500дөн ашык окуучуларды окуттук окшойт. Андан да көп окшойт. Эсептелбей деле калдык. Канча убакытта үйрөнүп чыгышат? Окуу курсун ошол мындай карасам, ошол Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп, ошо 7 күн деп ачкан эми мен болупмун. 1 ай окутушса, мен 7 күндө эле окутабыз. 7 күндө эмне 7 күн ичинде өзү бычып, өзү тигип калат. Өзүнө юбка тигет, кадимкидей өзүнө шым тигет, өзүнө кадимкидей юбка же каалаган фасонда көйнөктү тигип кетишет да 7 күндүн ичинде. Бул эмне максатта ачылды дегенде, ошол тараптан окуп кеткенден кийин бизден көп окуучуларыбыз эмне ачышты, цех ачышты, базарга чыгып кетишти, же болбосо үйдө жөн отурбаса дагы бир балдарына бирдеке тигип, өзүнө тигип алганга мүмкүнчүлүгү, шарты туура келип калды да аялдарга көп. Анан эмне үчүн 7 күн деп ачтым дегенде, убакыт алат экен да, жөн эле убакыт алат экен, 1 ай убакыт алат экен. Анан көбү жаш балалуу билесиз, батыраак окуп бүтсөм экен дейт, же болбосо аял кишине бул өтө керектүү эле нерсе экен да. Ооба да. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей эле, айымга дагы өнөр үйрөнүп кое берүү бул ашыкча болбосо. Ашыкча болбосо. Ошо 7 күндө эле келет, кадимкидей ишенишпейт көбү. Жок, болушу мүмкүн эмес, кантип 7 күндө мен үйрөнүп кетем деп. Таптакыр эле баягы тигүүчүлүк жаатында шыгы жок болсо дагы келип үйрөнүп кетет экен да. Үйрөнүп кетет. Нөлдөн баштап эчтеке билбегендер келишип, үйрөнүп, жок дегенде ошо тиккенди
бычканды үйрөнүп кетет да. Бычканды кээ бирлер бар, бычкан тараптан кичине кыйналышат, бирок эмне болсо дагы тиккенди болсо да үйрөтөбүз. Анан бычкан тараптан келгенде көп үйрөнгөндөн кийин кадимкидей цех ачып кетишат да. Өзүнө көйнөк заказ алып тигип атышат. Сүйүнүп отурам, ошондо эже сиңдилер рахмат айтышып, үйрөтүүгө рахмат деп, анан башкаларга караганда биз арзан кылабыз, кымбат деле кылбайбыз да. Эмне үчүн деген ошол аял затына керектүү, ошол үйрөнүп кетсе деген максатта. Колдоо, ишкерчилик жаатында колдоо турбайбы? Максатында, ооба. Өнөрдүн арты менен баягы нан таап, ооба, туура айтасыз, нан таап жеп кетсин деп ошол максатта арзаныраак да кылып койдук да. Аллах ыраазылык үчүн депчи. Ошо курсуңуздарда бир убакытта канча адам окуй алат? Анан бир күнүгө барып окушат да, 7 күн бою тынбай, Тынбай 7 күн окушат. Кандай десе, биздики айырмасы ошо 6 сааттай. 5-6 сааттай окушат. Ошол жерде 7 күн 6 сааттай ошол жерде окушуп, бир группада көп болсо биз 3 кыз алабыз да. Андан ашыкча албайбыз. Себеби ошол ар бирине биз мындай индивидуально мамиле кылабыз да, чтобы ал үйрөнүп кетсин депчи. Өзүнө кадимкидей эле жакында бир эжебиз дагы үйрөнүп эме кылып кетти, ишенбей эме кылат деле, анан цех ачамын деди. Цех ачып, мен эчтеке билбейт экенмин, цех ачайын дейм, сатайын дейм, эчтеке билбейт экен деп, анан ошол жаатында үйрөтүп, ошол кээ кезде цех ачам деген эжелерге дагы айтып кетебиз. Катып ачат жолун делечи, жөн эле бекер эле айтып кетебиз. Мындай кыласыз, андай кыласыз. Бизнес план, баягы кантип ишти кантип жүргүзүүнүн жолдорун айтып турасыздар. Айтып да беребиз. Окуу курсту аяктаган соң баягы чоң масштабтуу баягы ошо тигүүчүлүк цехин ачып, бүгүнкү күндө ишкерчилик жаатында ийгиликтерди жаратып, ийгиликтүү ишкер айымдар чыктыбы? Бизге рахмат айтып аткандар көбү цех ачышты да. Цех ачышып, заказ алып тигип атабыз, мондайларды депчи. Анан кээ кезде жазып калышат, бизди ушундай кылып атабыз, кандай депчи, бир кичине жолдорун айтып бергиле десе, аны дагы телефон аркылуу бекер эле айтып бере беребиз. Ошол көбү цех ачып кетишти. Нан таап ошентип жеп атышат. Азыркы заманда баары эле цех, чакан цех менен жумуш кылып атышпайбы? Ооба. Ошол тараптан болуп кетишти да. Анан базарга чыгып алып чыккандар да бар экен, интернет магазинден деле. Чындыгында бүгүнкү күндө өтө актуалдуу жана Кыргызстанда баягы аябай эле өнүккөн тармак бул тигүүчүлүк тармагыңызбы? Командаңыздарда канча адам? Бир 2-3 мугалим, бирибизди алмаштырып турабыз кээ кездечи. Бир мугалим. Өзүңүз дагы сабак бересиз? Ооба, өзүм дагы сабак беремин. Ошол бошой калды, мындай болуп калды дегендер болот. Аял кишиде билесиз да, жумуштары бүтпөйт дегендей. Анан ошол тарапта мен дагы беремин. Анан мастер-класстарды өткөзүп турабыз. Сумкаларды токутуп үйрөтөбүз, диадемаларды үйрөтүп коебуз, мастер-класстардычы. Ошо кол өнөрчүктөн эмнени билсем, ошонун баарын, мисалы, гүлдөрдү жасашты үйрөтөбүз. Мен ошол менен мындай рахат алам да, энергия алам. Ошол менен күч топтолот да мендечи. Бирөөгө тапкан кирешеңден кайрымдуулук ишти жасап атсаң, кадимкидей мындай өзүңө болгон ыраазычылык да болот да. Кайрымдуулуктун маанилүүлүгүнө токтоло кетсеңиз. Гүлнур Асанова эжебиз ачкан Ак багыт деп негиздеген. Ошол мүчөсүнүн катарына да толуктап келем, альхамдулилля. 2 жыл болуп калды мүчөсүнө. Көп кыйналган жерлерге бардык, кандай десем, майыптарга бардык, көп жерлерди айландык. Жакында мына Рамазан айында дагы Рамазан иш чарасын өткөздүк. Кайрымдуулукта кандай десем, Аллах ырыскыны берет экен. Сен аны ошо Аллахтын берген рызкысына берсең, Аллах дагы көбөйтүп берет экен да. Кайрымдуулук иштен эч качан, альхамдулилля, мындай айтканда, ким сураса аракет кылабыз да, аракет кылып жардам беребиз. Бергенге Аллах берет экен. Рамазан айында биз ошондой иш-чараларды алып бардык, анан конкурстарды, сынактарды жарыяладык. Жакында эле 100 000 сом жана умрага жолдомо. Ошондой иш-чараларды алып барабыз. Биринчи ошол Рамазан айын Аллахтын берген ошол майрам, 2 майрамды элге тартуулоо. Жана ошол кыйналгандарга, ким кыйналса, ошол бар жактан биз ошол мүмкүнчүлүк каражаттарды чыгара коюп жардам беребиз. Ошол ким кыйналса, кээ бирлер бар, мисалы энеси балдар менен инвалид отуруп калгандар бар. Же болбосо ошол жашоодо кыйналып, эч нерсеге наны жок, ошондой болуп өздөрү кайрылып калышат. Ошондо каражаттарды чыгара коюп бере коебуз да, Аллах ыраазылыгы үчүн.
7 балалуу энелерге биз арзандатып беребиз. 5000 сом эле алып беребиз да. 7 балам бар деп анан ушундай кыйналып атам дегендерге жардам беребиз. Тигичилик тараптан 5000 сом арзаныраак кылып. Анан көбүнө ошол ата-энем жок, жалгызмын, эч кимим жок, мени каржылай турган деген ошол кээрлер келет, кыздар өздөрү. Келгенде ошолорго биз бекерелеп окутабыз. Анан кээрлер менин күйөөм таштап кетти, ушундай вообще мүмкүнчүлүгүм жок. Мен ошо тигичи тарапты үйрөнүп кетсем, мен балким бирдеке жумуш кылып кетет элем, ушу балдарымды баап кетет элем дегендерге да биз бекер үйрөтөбүз ошол. Эжелерибизге дагы Аллах ыраазы үчүн. Ошол биз ошол үйрөтүп кетатканда, ошол моделирование үйрөтүп кетебиз. Кантип ошол өзгөртөт ошол эменичи. Өзү каалагандай көйнөк кийин, каалагандай шым, каалагандай юбка кийип кетиш керек да. Үйрөтүп көрсөтүп кетебиз ал жагын деле. Бул окуу борборун ачып калышыңызга эмне себеп болду, эмне түрткү берди? Коомго пайда алып келүү, ошол аял заты эч нерсе жок деген ошол тиккенди билип жашоосун алып кетсе деген, же болбосо хобби катары үйдө тигип отурса деле. Азыр аялдар үйдө отуруп калып атышат, мисалы декретте отуруп эч нерседен билесиз, аял декретте отурса көп стресс болот экен, анан бирдеке тигип колунорчулуктан бирдеке жасаганда адам өзүнү алаксыйт экен да. Ошол тараптан коомго албетте пайда алып келүү, ошентип аял затынын өнүктүрүү. Дизайнер тараптан ошол окуткандан кийин кадимкидей эле сертификат берилет. Ошентип кадимкидей сүйүнөсүң да. Ошого Аллах ошол бизди себепчи кылып коюптур. Ошолорго жардам берип атабыз деп ошого кайрымдуулук ким сураса деле, мисалы суранып келсе, жардам берсең бул эң жакшы нерсе да. Аллах кайтарбайт экен бул нерседен. Колунан мисалы бир нерсе келсе, мисалы бирдеке токуппу же бир сумка жасаппы, гүл жасап деле, мисалы бирөөгө кайрымдуулук кылып койсо болот да. Анан адамдар ойлошот экен, кайрымдуулук кылды, албетте акчаң көп болуш керек экен, бир бизнестериң болуш керек, анан кайрымдуу кыласың деп. Бул деген туура эмес. Жок дегенде үйүндө нан, борсок жасап деле кайрымдуулук кылып койсо болот. Кайрымдуулук кылам деген адам ошентип деле алып коет да. Башкалар ошол жок, кайрымдуулук кылыш үчүн акчаң болуш керек деп. Кандайдыр бир мындай бир чектерди коюп албаш керек да. Чектерди коюп албаш керек. Анан мен убактым жок деп ошол тигичилик тарапта деле мен убактым жок, мен жетише албайм балдар менен, балам кичинекей деген деле бул деле шылтоо деп ойлойм да. Эгер аялы кааласа, бардык нерсени жеңип кете алат да. Өзүнүн каалоосунда ошо жалкоолукту эле арылтып туруп, мен кыла алам десе эле кылып кете алат экен да. Ошол жашоомдо өзүмдө деле ошо практикамда көрдүм да. Жок, кыла албайм деп жатсаң жатып эреткесиң кечке, анан жок, кыла алам, мен кылам бул нерсени. Болот, мен ишке ашырам деп биринчи Аллахтан сурап ниет коет экенсиң, анан Аллах акырын менен ашырып коет экен да. Тигүүчүлүк цехин ачам деген адам өзү биринчи тиккенди билиш керек, Тиккенди билиш керек, ооба. Хоть машинкаларды билиш керек, сапташты билиш керек. Анан азыр сектер көйүп кетти да, сектер күчтүү кыздар көйүп кетти деген, анан барып мисалы ката тийип коюш мүмкүн кийимиңди, туура эмес тийип койсо, анан билбейсиң да өзүң, анан аны алып барып сата турган болсоң, алган кардарларыңда бул жери эмне, бул жери эмне деп албай кийбей коюш мүмкүн да. Өзүң каалаган кийген нерсени башкаларга да жакшы кийиш керек го. Ошондуктан эгер ошол тармакты билгенде, ошол заказ берип атканда, секке тиктирип атканда өзүң дагы билесиң да, бул жердин замогун туура эмес коюп коюпсуң, бул жерин кышык тийип коюпсуң, бул жерин ката тийип коюпсуң деп, ошол тармакта билиш керек да. Ошол сарптаганды билиш керек. Же болбосо отуруп туруп мен билбей жатам деп ошол тигүүчү кыз билбей калса, ошого көрсөтүп берип, мынакей бул жери мондой болуп тигилет, бул жери андай болуп тигилет деп анан көрсөтүп беришиң керек да. Өзүң эмне чыгарам десең, сата турган болсоң, бир нерсени чыгарам десең, ошону өзүң сезишиң керек да. Ошол көйнөк чыгара турган көйнөгүңдү сезишиң керек. Анан ошол нерсени ошо тигичилөөгө арнасаң, анан тигичилөө ошондой кылып тигип чыгарып беришет да. Сектерге заказ бердирип, тиктирип, ошол Россияга, Казакстан, Өзбекстандарга жиберип калабыз. Ошо в основном азыр Россия. Анан Кыргызстанда деле алышат. Ошо заказга карап, сектерибизди ошо тиктирип, экспорт кылып турабыз, алхамдулилля. Кыргызстан кыргыздары мыкты болуп кетишти да, тигүү жаатындачы. Сапат жагында. Башка чет мамлекеттерде кандай кылып тигсе, алардан да ашып тигип атышат да, алхамдулиллачы.
атын унутуп койдум, бирок ошол дизайнер айтканда убакыт өткөнү менен бул тигүү тармагы аябай өнүгөт деп айтканда, өнүгөт анан бир өтө кызыктуусу болгон, мага аябай таң калтырганда, ал 10 жыл мурун болчу. Бардык жол салынгандар көбөйөт деп айтканда, жол салынгандар көбөйүп, анан узун көйнөктөр бул мода боло баштайт деп айткан. Узун тарапка, узун көйнөккө, хиджаптарга маани берип калышат, жолуктарга маани берип калышат деп ошол 10 жыл мурун ошол дизайнердин айтканын уккан болчумун да. Анан таң калыштуу болгон, бирок азыр 10 жыл өттү мына. Чындыгында ошондой да, азыр ошол убакыт келиптир да. Анан карасаң бардык эле узун көйнөк да. Узун көйнөк азыр эмне десе мода, жолук мода болуп кетти да. Ошол бул өнүгөт, бул дагы бул токтобойт да. Эже сиңдилерим айта турган нерсе ошол мастер-класстарга чакырганда дагы жок дегенде ошол шурудан сумка тигип кылып болсо дагы сонун кылып туруп тартууласаң, мисалы, аны канчага, мисалы, Россияларда аны бир 5000, 4000ге, 4 рубльга сатат экен да, кымбат. Бизде бул жерде азыр 2500, 3000 ошентип сатып деле, мисалы, акча кылса болот да. Же жок дегенде кичинекей кылып туруп, бир 500 сомго деле ошентип жасап туруп, сатып алындан деле акча кылса болот. Анан эмне десе да мастер-класстарда гүлдөрдү жасатышты үйрөтөбүз, диадемалар жасашты үйрөтөбүз. Аны деле жасап, мисалы, элге Инстаграмдамы же бирөөлөргө тартууласа алат да, анычы. Албайт эмес, алат. Үйдө отуруп эле да, мисалы, онлайн тарапта иштейм десе, ошентип иш кылса болот да. Же болбосо тигичүлүк тарапка келишсе болот. Өзүнү жок дегенде юбка, шым, көйнөк, анан мастер-класс көрсөтүп беребиз, эми бойни химар боюнча дагы. Аны да мисалы үйрөнүп, мисалы бойни тигип туруп, же химар тигип туруп сатса, бардык эле алат да, мисалы бойнини бардыгыбыз алабыз. Ошону деле мисалы материалдан азган эле материал, жок мен кымбат бул эмес, бир 500 сомго, 1000 сомго бир кичине материал алсын. 1000 сомго бир кичинекей материал алып туруп, бойниден кичинекей эле чыгат да, бойнунан көп ткань кетпейт. Ошону чыгарып туруп деле тартууласа, элдерге тартууласа, ошондон деле акча таап иштесе болот да. Иман сабактары көрсөтүүсүн Азия ТВ аталышындагы YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. YouTube каналыбызга жазылыңыздар. Кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн студиябызда конокто графикалык дизайнер, тигүүчүлүк жана бычуу боюнча окуу борборунун негиздөөчүсү Нуржумагүл Нурали кызы болду. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.